Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов Баткен районунун Самаркандек айыл аймагында эл менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө негизинен сугат суу менен камсыздоо, таза суу тармагын жакшыртуу, жер маселелерин жөнгө салуу жана саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөр көтөрүлдү. Мындан сырткары айрым калктуу конуштарда таза суу жеткирүү системасын жакшыртуу зарылдыгы айтылып, 1 ай аралыгында таза суу курулуштары аяктаар айтылды. Мен Паскар айылынын тургуну Төрөбаев Бакытбекмин. Мына Самаркандын общий проблемасы питьевой суу. Мына шоропко өткөн турбандан коштуруп берсеңиздер. Мисалы үчүн жарымын тажиктер ичсе, бир 24 саат жарым биз иче турган кылып берсеңиздер. Себеби лотоко бүт мусор агып келет да, памперстен баштап малдын териси, сөөктөр агып келет экен да. Берки таза суу боюнча Аристин проект жүрүп атабыз. Самаркандек Паскарыкта ham барбы? Кимдер иштеп атат? Качан бүтөт таза суу? 1 айдын аралыгында бүтүп калат. Кээ бир көйгөйлөрү чечилип, мына азыр катуу иш жүрөт. 1 айда азыр 100% Паскарык Самаркандекке сууду бересиңерби? Ооба, беребиз. Урматтуу туугандар. Учетчик менен да, ооба. Урматтуу туугандар, эми туура түшүнүңүздөр, азыр мына Аристен чоң проект болуп атат. Бул жакын 50 жыл алдыңдагы болгон эмес. Мына азыр мамлекетибиз бюджеттен бөлүп ушу банкка, Европейский банк аркылуу акча бөлдүрүп, азыр полный сиздерди, айылдарды таза суу менен камсыз кылып атат. Кудай буйрса, мына 1 ай болсо 2 айдын ичинде 100% таза суу менен камсыз болуп каласыздар. Мен 2 көйгөй менен келдим. Меме архитектура боюнча 2020-жылы мына Куландан Жалаңдан 20-жылы огород аганлы кызым. Ошо кызыл китеп кылам деп барса, кайрадан төктүрүптүр акчаны, кайра төгүп койгон акчасыны. Кызыл китеп берилет, ушул төккөнүңөр болот деген убагыда. Кече кызыл китеп жаздырам деп барса, архитекторанын мемелери кайра төктүрүптүр, кечигип келдиң деп. Бу кандай болот? Болсо мурунку төккөндө кайтарып берсин онда. Архитекторанын. 2 жол 9 миңден төгөбүрөбү бол. Менин кызым. Не болду аксакал, касма? Не болду Нурсултан? Неге аласыңар антип 2 жолдан? Саламатсыздарбы, Мамыржан Тойчуевич? Бул 2017-жылы Кулан участкасынан участоктор бөлүнүп берилген. Ошол убакта төлөмдөр төлөнгөн. Бирок бизде козгошотный организация бүгүнкү күндө булар быйылкы жылы документ алганы келип атат. Быйыл биздин калькуляция өзгөртүлгөн да. Ошон доплата кылып бизде регистрация себеби бүгүнкү күндөн чыгып атат. Төлөмдөр дагы ошон разницасын төлөп кайра алып атат да. Буга чейин 17-жылы төлөгөн 4000 канча сомдон. 9330 сомдон төлөгөн. Жок, 17-жылы төлөгөнү иштеке документ кубайлы эле күйүп кетери бул аксакалдар. Мамыржан Тойчуевич, баары ошол убакта алганда ошол сумма менен чыгып кете берет эле да. Документке бүгүнкү күнү келип атат уже. Алабыз. Жок, ал акча не болот? Ол жөн эле жок болуп кете берет. Жок болгон жок. Доплата гана төлөп атат быйылкы жылдын суммасы менен, разницасына. Ошону кошуп. Доплата аз эмес да, Мамыржан Тойчуевич. 7,5 миң төгүп келиптир. Жалгызбы эне, 3 баласы бар. Вишалыкка кудурети жетпейт. Контролдоп аны тактайм азыр эч калчу. Ар бир айылга жер бөлүштүрүп берсеңиздер, балдар ойнойчу аянчаларды куруп беришсе, ошолордун ичиге оюн зоокторду, ошондой тренажер эмелерди куруп берсе деген маселе бар үчүнчү. Не кылып отурасыңар? Ошо жер бөлүштүрүп сметасын чыгарбайсыңар, ошо балдар ойной турган жер. Ошону биз кылышыбыз керекпи? Мамыржан Тойчуевич, азыркы ДЦП боюнча жерди даярдап госактын алып койгонбуз. Азыр долбоорго акча издеп атабыз. Анан парк боюнча 4 айылга сейил бактарды куруу үчүн уже арчаларды тигип иштерди жүргүзүп атабыз. Бул эже айткан жаңы убакадагы жерлерди бөлүп даярдаганбыз уже. Сен ар бир айылга барып
жер бөлүп бер, элге жер бөлүп бер, анан сметасыны чыгар, анан акчасын анан табайык, каяктан кылабыз, демөөрчү кылабыз, башка жерден. Силер айыл өкмөт болуп жөн эле отурасыңар, иш кылбай атасыңар. Мен мына кече башка райондордо ham тапшырма берип атам, уже айлыгыңарды мамлекет нормальный кылып берип атат. Туурабы? Мурдагыдай эмес, азыр айыл өкмөт болом деген толтура. Азыр мына резервке тапшырып атат, мына 3-4 айда результатыңарды карап алмаштырабыз бардыгыңарды. Бардыгыңарды мына жаштар резервке кирсе, мында идеясы бар, ушул бир жөн эле площадканы ham шу деңгээлге чыгара бересиң. Ар бир жерден бөлүп, жерин тегиздетип техникаң бар. Анан акча мынанча керек деп бизге барбайсың, бакимге барбайсыңбы? Не курдуң иштегениңден бери? Азыр Балдарга не курдуң, балдарга? балдарга бир балдар ойноочу аланчаны ачтык. Ошо Бала Нур балдар бакчасынын алдында. Анан жаңы убактан эже айткан, жаңы убактан дагы местаны даярдап койгонбуз уже. Даярдап берди, эми сол кымбат болот. Ар бир айылга эле коюп койду жерлерди бөлүп. Макул даярдап беребиз. Саламатсыздарбы? Мен Кудайбердиева Карамат. Самаркандагы айылы, Орто Сай көчөсү, Тескейден болом. Кече чек ара боюнча немен бар эле маселем. Чек арада биз неме баням, душум, кухням кече чек арада анан бир катар өрүктөрүбүз кирип кеткен да чек арага. Анан жолго Азыр чек ара боюнча деген жана демаркация учурунда ким канча эмнени жоготкон боюнча ар бир маалыматыбыз бар. Канча өрүк кетти, канча сарай кетти, канча жериңер кетти. Азыр четинен чечип келатабыз. Силерге ордуна жер беребиз. Биз карап көрөлү, жана сиз айтып аткан жер ыңгайлуу болсо, ошо жерди айыл өкмөт менен чогуу бере беребиз. Маселе жок. Мен дагы бүгүн кыдырамын, сизге да тиек этем. Мына ошо жака бара кетебиз. Мен Тажикстандан келип көчүп сатып алганмын. Аганыбыздан кийин Самаркандагы айыл өкмөтү Садыр Жапаровдун демилгеси менен үйдүн үстү тамыркага боойт экен, үстүбүздөн маргыны жолу өткөн. Ар ким ушуну өздөштүрүп алат деп ана Хамитан билет. Бизге берди ошо жерди. Бергенден кийин ушу жака же документ иши бүтпөй жатат. Документ өзүбүзгө туруп Бул боюнча бүгүнкү күндө таштуу жайыт жер өздөштүрүүгө ийилип алган. Ал жер жайыт мыйзам боюнча жеке менчикке берилбейт, мамлекеттик болуп саналат. Сиздер өздөштүргөн айыл өкмөт бул жерди башкарууга айыл өкмөт алыш керек. Айыл өкмөт ошол мыйзамдуу түрүндө жерди пайдаланууга чечимдерди кабыл алыш керек. Үй барбы? Үй бар жер ал мына үйүнүн тушундагы жерде. Үйүнүн тушунда. Үйдүн үстү бойт, тамыркага ham бойт, жолго ham бойт. Үстүбүздөн маргын жолу өткөн үчүн бизге акциондер кылып эште коңшуга бөлүп берди. Сиз ошо берген үйүңүзгө ээсиз, коргонуңузга, нар жагыда ээлеп алган жериңизди айыл өкмөттөн келип арендага пайдаланууга аласыздар. Сиздерге жеке менчикке кылып бере албайт ал жердичи. Жеке менчик кылып үй сала албайсыздар. Şu ээлеген жериңиздерди пайдаланууга арендага алсаңыздар болот. Үйүңүздөрдү мунапыска кирген болсо, мунапыс менен үйүңүздөр мыйзамдаштырылып берилет. Суу жетпей жатат. Мына бала туура айтты. Суудун көлөмү аз аба. Бизге суудун көлөмүнү көбөйтүп бериңиз. Анан бизге мурапты тактап кой бериңиздер. Айыл өкмөтүбүз жаман эмес, иштеп жатат, жакшы. Бирок жетишпей жатабыз. Мураптар качып кетип жатат. Бизге иштеген Амир ага мурат эди. Олар да качып кетсе билбеймин кандай болот. Азыр биз суу ичелербиз. Айтабыз, ушу көбөйтүп берип, элге жеткирип берчү бала ушул. Эртең өкмөттөн бүтө мурап чыгат, ол бирөө 2 адам жүрөт, көчөмө-көчө жүрөт. Суудун көлөмүнү бизге көңүл буруп бөлүп бериңиздер. Онсуз да Самаркандагы айылына биз анчалык көңүл бурулбай калдык. Вообще немеде калдык. Эми жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр дегиле эмичи. Бар жок жакшы болуп атат. Мына канал казылып атат. Эми 2-3 жылда уже суу келип калат эми. Бул көп жылдан бери болуп аткан көйгөйлөр буларчы. Бүгүн эле келип чыкпады бул көйгөйлөрчү. Шола балдар бакчасынын директору Зайтова Айдеженин атынан келдим, жетекчинин. Аты жөнүм Сатыбалдиева Улугай. Ушул бала бакчабыздын көйгөйүн айтуу боюнча келдим. Көйгөйү кыска мүнөттүү 3 сааттык садик. Кышкысын бул 86-жылы курулган, бетондон куюлган. Кышкысын болсо мына үстүлөрү паңдап кетет. Болгон 3 сааттык 4 группа бар. 4 группага болгону 1 эле класс бар. Ошого биз балдарды кысып, бир бала отурган жерге 2 баланы сыйгалаштырып отургузабыз.
ошого бизге азыр садик ошондой бир чоң жетишкен инсандардын башаты бул бала бакча болот экен. Бала бакчанын көйгөйү биздин бала бакча өтө көз каранды болуп жатат да, көптөн бери айтып келебиз, бирок эң акыркы очередте турат. Буга чейин бала бакча боюнча жана айтып кеттим, кийинки жылга, мына жылдарга бала бакчалар киргизебиз. Бала бакчаларды Баткен областы боюнча ар жерде муктаждык болбой турган кылып чечебиз бала бакчаны. Жана эле айтып кеттим, мына өкмөткө жерлерини даярдай берсин деп тапшырманы беребиз. Жерлерин даярдаса, проекттерин жасап туруп бала бакчаны чечебиз. Мен Самаркандеги айылынын тургунумун, аты жөнүм Ашуров Муратбек. Мен сиздерге кайрылганым элдин айылыбыздын көйгөйү менен мына свет электр энергиясы боюнча 4 ай 5 ай болуп калды. Биз мына кышында да 1 жылдан бери трансформаторда абоненттин көптүгүнөнбү же мына бир линиябыздын жоктугунанбы Ала Тоо көчөсү, мына Самаркандеги айыл өкмөтү бир айыл 45 үй бүлө өтө свет кыйынчылыктабыз. Мана ал насосты иштесек, бытовой техниканы бирин иштете албай калабыз. Автомат уруп салат. Бу боюнча биз мана Самаркандеги рейске кайрылганбыз. Мана ал өкмөтүбүзгө кайрылганбыз. Арыз боюнча Баткен рейске кайрылганбыз. 14 күн ичинде каралып, трансформаторду алмаштырабыз, жезим тартып беребиз деп. Мана 5 ай болду. Бизден бир кабар алганда адам жок. Биздин арызыбызды бир аягына чыккан же рейс, же өкмөт, же мана Самаркандеги электр немелери эч кимиси караган болсо, үчөө тең курсы деп мана арыз менен 45 үй бүлө кайрылганбыз. Бизге зым тартып беребиз деген зымам ошо бойдон калды. Анан бузун трансформатордон коммерческий ишканалар тартып алган. Спорт залдары бар, телефондуу антен бар, магазиндер бар. Мамза Точич 2027 жылга кирген трансформаторлор эми келет буюрса жакында. Ошо трансформаторлор келгенде барып буларга карап коюп беребиз бирөөнү. Жок, бу эле коюп бергиле. Күзгө чейин. Трансформатор келгенче бизге линияны тартып берсинбиз. Иш болсо эки немен иштеп турайык. Азыр насос иштесек, бытовой техника иштебейт. Бизде 80-85 кирген карыз чалдар, кампирлар бар экен. Ана мына 45 үй бүлөнүн 33-ü полный жаштар. Үйдө 7-8ден бала бар. Сиздин арызыңыз кабыл алынды. Жыйындан чыгайлы, барайлы, көрөлү. Арызыбызга 5 ай, 14 күн кабыл көрөлү, бул жыйындан чыгып туруп барып жерден көп чечип беребиз, макулбу? Азыр барышат жыйындан кийин. Мен кайрылуум жеке көйгөй эмес, мына көпчүлүктүн граница боюнча мына теске жактагычы аталарыбыздын жерлери боюнча, баягы өздөштүргөн жерлерчи. Ошол жерлер бир 56 жыл мурда аталарыбыз колдонуп келген да, ошондон бери. Биз төрөлгөндөн бери ошол жакта чоңойдук. Азыр башка бүлүштөрдү берип бүтүптүр. Ошол жерге өздөштүргөн маселелер келиптир да. Ошону бизге алмашкан тажиктер менен алмашкан жерден алмаштырып бериңиз деп суранабыз да. А жерде бир 10 кишинин жери бар да. Мен Акылбек Максаев ушул айылдын тургунумун. Анан а жерде көп эмес, бир 1,5 гектар эле жерде, а именно ошо тажиктардын границасын тостурган жерибизчи, каналдын асты. Ошо бир кадам нарагы тажик, берагы биздин бактар болот ошол жерчи. Ошого баягы алмашкан местолордон эле кайра тажиктар алган жерден бизге өзөчтүү жерин ушул жакта турула берсеңиздер дейбиз. Документиңер жок жерлерди айтып атасыңар да. Ошол. Азыр буга чейин айтканбыз, дагы бир жолу айтабыз. Биз азыр биринчи документтерди бар, мыйзам чегинде илүштөрдүн баары таратып бердик. Берип атабыз четтен. Кичине сабыр кылып тургула, болгон жерлерине баары тең ошо сиз айтып аткан жерлерден беребиз. Мына таза сууду алып келип атасыздар, жакшы, өтө эл сүйүнүп күтүп турат. Бирок чөжөнү күздө санайбыз да. Анан ички жолдордо, көчөлөрдү бүт ортодон казып, турбаларды жаткызып, шлангаларды жаткызып, эптеп эле көмүп кетти. Азыр кирсеңиз көчөлөрдө алдын-кулдук мына bir aydan beri жаанчыл болуп атат, көчөлөрдө суу көлдөп, адам басып болбойт. Шону мына бир мертесиге башынан аягыга шлангаларды жаткызып бүттү. Эми асфальт кылып бер десе, бир кылып бербейсиздер. Шого ар жерге мына даштын эле топурагынан ар жерге төгүп, грейдерди жакшы тегиз кылып жүргүзүп бериңиздер, шону менен калат. Саламатсыздар, урматтуу бүгүн жыйынчы катышуулары. Мамыржан Точич, биз патриотчук болобуз, патриоттун өкүлү болом. Биз
ушул жумуштар домовойлор подключение бүткөндөн кийин өкмөт менен да сүйлөшкөнбүз. 15 сантиметр полный төгүп тегиздеп жолдон тегиздеп беребиз. Домовой бүткөндөн кийин тегиздеп жолдон тегиздеп бүтүрүп беребиз. Жо сен азыр эле баштай бер. Турбаны көмгөн болсоң, таштадагы ар бир көчөнү 15 сантиметр таштап грейдер менен тегиздеп баштай бергиле. Ол суу бергенден кийин не кылабы? Азыр баштай бергиле көчөлөрдү тегиздеп. Менин биринчи суроом, эң биринчи биздин жаш балдарыбыздын көйгөйүн айтам сиздерге. Биздин жаш балдарга баягы айткандай эле оюн зоок жерлерибиз жок. Эч бир балдар ойной турган аянтчабыз жок. Неме ошон үчүн бизге Азия Молдой же Бишкек парктай неме салып берсеңиздер деймин. Биздин айылда биз чегарада турабыз, аялдар дагы стрессте, жаш балдарыбыз дагы стрессте да тууру да. Президентибиздин тапшырмасы бар Садыр Нуркожоевичтин. Мына Самаркандек туугандар, мына ишкер балдар бар, Курам деген балдар бар. Ошолор азыр ошондой Азия Молго окшотуп курабыз, теплицаларды курабыз десе, жерлерди биз алып беребиз өкмөттөн. Ушу частный секторларга дагы өтсөк жакшы болот. Ушу Курам деген балдарга кылып беребиз. Биздин көйгөй ушу ички жолдорубузду асфальт кылып берсеңиздер. Анан биздин документтер айыл өкмөт даярдап койгон документтер барынчы. Ошого бир аз көңүл буруп, ички жолдордо бир басып көрсөңүздөр, анан ошону билесиздер да. Анан президентибиз бир площадка куруп беребиз дегенде, ошону азыр эми түшпөй турган болду, аксайга кетип калды дейт. Ошону Данияр Белекович ошо боюнча маалымат берип койсоңуз. Жолдорду документтерди бергиле, биз караштырабыз. Футбольный площадка боюнча айтылбадык белек. Ага Арис жылдын аягына чейин салып берет деп. Арис салып берет жылдын аягына чейин. Бакта Аристин өкүлдөрү бар. Жаңыбакка салынат, футбольный площадка салынат. Ага переживать этпеле болду. Саламатсыздарбы жамаат, мен Самаркандек айылынын тургуну Токтомуша Нургүл болом. Мен мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин атынан сиздерге суранып, сунуш катары сүйлөп кетким келет. Биздин Самаркандек айыл өкмөтүндө 70тен ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар экен. Анан бизде мына жерде Үмүт деген мурда реабилитационный центр болуп жүргөн, азыркы кече эмеден баштап мектепке чейинки балдар, 6 жашка чейинки балдар деле кабыл алынга мүмкүн болуп, 6 жаштан өткөн балдарга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошого сиздерден суранат элем, мурдакыдай эле ошондой 6 жаштан кийинки балдар азыр кайсы жакка барат мисалы? Же бир реабилитационный центр ачып бериңиздер. Саламатсыздарбы, мен Карбатаева Чолпон, ушу Үмүт борборуну 2013-төн бери ачылгандан бери ата-энелер өздөрүбүз ачып, 3 жыл реабилитационный центр деп 3 жыл каржысыз иштеп келгенбиз. Азыр эми сиз 18 жашка чейин кылганга зданияңыздар болобу же кошумча здания коюш керек болобу? Бизге азыр айыл өкмөт жер бөлүп берип, ошо жер болоюн деп калды, ошо жаңы неме курган атабыз. Эгерде Кудай буйруп чоң неме кура турган болсок, кайра эле бала бакча кылсак, биз чоң балдарды кабыл ала албай калабыз да. Эгерде реабилитационный центр кылып мурункудай ача турган болсок, бир гана соцзащита, эгерде каржыга соцзащита алса, биз 18 жашка чейинки балдарга реабилитациялык немелер жардам көрсөтө алабыз. Сиздер өкмөт жер берсин, реабилитационный центр деп ачыңыздар, 18 жашка чейин деп ачасыздар. Каржы булагынан ушу фонддордон, бу мамлекеттенби жерлерин даярдап проектин өкмөт жасай берсин, анын акчасын табабыз. Жолкушууда жарандар айыл аймактын жалпы көйгөйлөрү менен катар жеке маселелерин да көтөрүп, аларды чечүү боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө түз кайрылууга мүмкүнчүлүк алышты. Жолкушууга 200дөн ашуун тургун катышып, 50ге жакын жаран суроо сунуштары менен кайрылды. Облус башчысынын жолкушуусу андан ары Лейлек районунун Лейлек айыл аймагынын эли менен өткөрүлдү.